Барна салам, Несай турак-жай комплексиндеги курулуш иштер тууралуу кенен маалымат беребиз. Учурда турак-жай кандай этапта жана кандай технологиялар колдонулууда? А самое главное, объясним и расскажем простым языком, как строится ваш жилой комплекс NSI. Мы разделим блоки. Я расскажу о блоках ВИГ, о гидроизоляции и о том, что будет окружать ЖК NSI. Ал эми мен Е жана Ж блокторундагы иштерди, ошондой эле алардын ортосундагы кошумча курулушта кандай жумуштар болуп жатат айтып берем. Анда кеттик! Е блоктун -1 кабатында таяныш дуалдары жана колонналары үчүн бетон куюу процесси жүрүп жатат. Бул имараттын жүгүн көтөрүп жана жердин басымын алдын алган негизги конструкциялардын бири болуп саналат. Жөнөкөй сөз менен айтканда, сиздин комплекс жана -2, -1 кабаттар үчүн айрыкча маанилүү этаптардын бири. Бүгүнкү күнү 325 куб бетон куюу пландалууда. Анын 3/2 аякталды десек болот. Еще один важный этап – гидроизоляция. В 2 блоках уже производятся работы по защите здания от влаги. Без гидроизоляции со временем стены и фундамент могли бы разрушаться из-за воды и перепадов температур. Поэтому мы используем современные гидроизоляционные материалы для того, чтобы обеспечить долговечность конструкции. Ал эми бул Е жана Ж блоктун ортосундагы кошумча курулуштун -1 кабаты. Мында өзүңүздөр көргөндөй дал ушул кабаттын төшөмөсүн жабуу үчүн тирегиштер орнотулуп бүтүп, калып орнотулууда азыркы учурда. Ал эми кийинки этап бул арматура токуу иштери болмокчу. В блоках ВИГ на данный момент завершается один из ключевых этапов – подготовка котлована. Это основа всего дома. Глубокая выемка грунта нужна для того, чтобы заложить фундамент. Он выдержит нагрузки и обеспечит устойчивость всего дома. В процессе работы используется спецтехника и методы укрепления грунта для того, чтобы исключить любые риски осадок и подвижек. Ж блоктодагы курулуш иштери активдүү жүрүп жатат. Мында -1 кабаттын төшөмөсүн жабуу үчүн калып орнотулуп бүткөн. Азыркы учурда куруучуларыбыз арматура токуу иштерин жүргүзүп жатышат. Арматуранын жардамы менен имарат чоң жүктөмдөргө туруштук берип, жүздөгөн жылдар бою кызмат кылат. Андан кийин бетон коюлуп, 1 кабаттын тирегиштерине даярдыктар жүргүзүлөт. Азыркы учурда мен Е блоктун кошумча курулушундагы -2 кабаттамын. Мында буга чейин таяныч дубалдарына бетон куюлган болчу. Азыр болсо кошумча курулушта топуракты кайрадан толтуруу процесси жүрүп жатат. Бул процесс пайдубалдын айланасындагы боштукту атайын даярдалган топурак менен толтуруу аркылуу туруктуулукту жана жүктүн бирдей бөлүштүрүлүшүн камсыздайт. А теперь давайте поговорим об окружении жилого комплекса NSI. Наш комплекс – это не только современная архитектура и передовые технологии строительства, но и отличное расположение. Он находится в одном из лучших районов Бишкека, рядом с парком Асанбай. Идеальное место для прогулок и отдыха. А в пешей доступности школы, детские сады, медицинские центры, что делает его удобным для семей. Также рядом и в нашем комплексе имеются крупные супермаркеты, магазины для шопинга, рестораны и фитнес-клубы. Все необходимое для комфортной жизни. А для тех, кто ценит природу и активный образ жизни, рядом горы и живописные места для отдыха на свежем воздухе. Саат кечки 9, бирок дал ушул убакытта дагы биздин курулуш аянтыбызда иштер активдүү уланып жатат. Азыркы учурда Е блоктун таяныч дубалдарына жана колонналарына бетон куюу процесси аякталуу алдында турат. Да, на данный момент заливка подпорных стен и колонн уже на стадии завершения. Все это делается для того, чтобы ваш будущий дом был построен в срок и соответствовал высоким стандартам качества. Бул чыгарылышта сиздерге NSI турак-жай комплексиндеги жалпы этаптар тууралуу кенен маалымат бердик. Ар бир этап биздин адистердин дыккат көзөмөлүндө текшерилип ишке ашырылууда. Анткени биздин максат коопсуз, сапаттуу жана өз убагында NSI турак-жай комплексин сиздерге тапшырып берүү. Следите за нашими новостями в сфере строительства и до встречи в следующих выпусках.